Ушул жылдын 20-январында Россиянын Екатеринбург шаарында полиция кызматкерлери мигранттарга карата кезектеги текшерүүсүн жүргүзүшкөн. Курулушта иштеп жаткан 3 кыргыз жаранынын бардык документтеринин толук экенине карабай, аларды кыйноого алышкан. Бирге иштешкен өзбек, тажик улутундагы мигранттар менен кошо уруп, ар кандай ыдык көрсөтүшкөн. Бул боюнча укук коргоо кыймылынын төрагасы Турсунбек Акун министрлер кабинетинин төрагасына кайрылуу жасап, натыйжада жабыр тарткан мекендештер менен өзү жолугуп келди. Учурда бул боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Биз Россиянын укук коргоочуларына аябай катуу айттык, нота протест бердик, буларды жазалабыз. Бүт эмеге чейин кайрылдык, губернаторго чейин, министрге чейин кайрылдык. Булар туура эмес, мыйзам жазат деп айттым. Ошолордон коркуп талиптер качсаң, ошолорду барып кармап, анан биздин балдар да ошолордун шардан менен кармаганда, а так биздин балдардын документтери бүт нормальный, эч нарушение. Алар бузган да нарушение. Екатеринбургтагы кыргыз жарандарынын укугун коргоо боюнча башкы консулдуктун кызматкерлери, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана кыргыз диаспора уюмунун мүчөлөрүнүн жолугушуусу уюштурулган. Россиянын мыйзамына ылайык мигранттарга талаптар катуу коюлган. Андыктан бөтөн жерде жүргөн эмгек мигранттары жашаган аймактын мыйзамын сыйлап, тиешелүү документтери сөзсүз болуусу шарт. Биздин жарандар дагы ошол милдеттенмелерди аткарыш керек, мыйзамдуу жүрүш керек. Ошол убакта гана биз багындай Кыргызстандын келечегине алгылыктуу кадамдарды жасаган болобуз да. Ар бир жак өзүнүн милдеттенмелерин билиш керек. Мекендештерибиз менен төз жалпы группаларда түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошол убакта кандай мыйзамдаштыра алышат, кандай ЯЭПтин жана эки тараптуу макулдашуулардын негизинде талаптар бар. Ошол нерсени ар бир биздин мекендешке жеткирүүгө аракет жасайбыз. Бүгүнкү күндө болжол менен Россиянын аймагында 1 миллиондой кыргыз жараны эмгектенип жүрөт. Алардын көпчүлүгү мыйзамга баш ийгени менен арасында жоопкерчиликсиз мамиле жасагандары дагы жок эмес. Документтештирүү база аркылуу жүргүзүлгөндүктөн укук коргоо органдары тарабынан документи жоктор бат эле аныкталып депортация кылынат. 4 документтин негизинде трудовой договор, эмгек келишим жок, иштебеш керек да. Азыр көп эмгек келишим жок иштеп атат. Мына 4 документти даярдабаш керек. Ошондо гана биздин мигранттардын укугу корголот да. Ошондой документтерди эметпей алып, анан мына ушундай жаман ишке барып атат да. Бияка келүүдөн мурун, мигрант болуп келүүдөн мурун бүт баарын даярдап алсын дейт. Бүт баарын даярданып келиш керек, орус тилин билиш керек. Анан Россия Федерациясынын мыйзамдарын жакшылап окуп алыш керек, мыйзам менен келиш керек деп анан түшүндүрдү да. Чет өлкөдө жүргөн мигранттардын укуктарын коргоо боюнча мамлекет тараптан социалдык муктаждыктарына карап, мамлекеттик ипотека жана мекен карталарын ойлоп табышкан. Аны менен гана чектелбестен медициналык жардам алуу боюнча дагы учурда иш-аракеттерди Россиянын аймагында акысыз жүргүзүшүүдө. Сарагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.